офицерлерди даярдайт. Аталган мектептин 9-10-11 классынын окуучулары үчүн бул жолугушуу өзгөчө пайдалуу алып келген. Ачык мүнөздөгү талкуулар менен коштолгон иш-чара болду. Анткени көпчүлүк уул балдарда аскер адамы болсум деген кыялдануу сөзсүз болот. Бул жолу аларга өлкөдөгү жалгыз аскер кадрларын даярдаган окуу жайдан өкүлдөр келишкен. Аскерге кызмат өтөсүн, ата мекенге болгон көз карашын, ата мекенди коргоого болгон бир жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча ошо атайын адистерди даярдоо жападан жалгыз институт болгондуктан ошо биз мамлекеттик мектептерде келип бүтүрүүчү класстар менен өзүнүн иш-чараларыбызды өткөрүп атабыз. Бул Кыргызстанда жападан жалгыз институт акысыз билим берет. Аны бүткөндөр жогорку билимди болуп, бакалавр даражасын алып бүтүрүшөт. Лейтенант деген наам менен Окуу жай негизги 4 жыл окутуп чек ара кызматына, коргоо министрлигине, өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана ички аскерлерге адистерди даярдап берет. Бул жакка мекенин, элин, жерин коргойм деген балдар келет. Аскердик тартип, аскердик ыкмалар, машыгуулар, тереңдетилген билимдер берилет. Башкысы окуу акысыз, жатаканасы менен, ошону менен катар стипендия да төлөнүп берилет. Башкы талап дененин чындыгы жана ден соолуктун тазалыгы. Мындай камкордук бул жердеги курсанттардын чыныгы мекенчил адис кылып, башка ашыкча нерселер менен алектенбөө максатын көздөйт. Олтурган окуучулардын арасынан аскер адамы болууну каалагандардын бири Кутман Насирдинов. Ал бүгүн өзү үчүн көп маалыматтарды ала алды. Мен Россияда академияга барайын дедим эле. Ошол бул жакка дагы шанс болуп калды да. Ушул жакта ой болуп калды. Өздөрү үчүн кызык, белгисиз жагдайлар боюнча суроолорго жооптор берилди. Маалыматтуулуктун анча жакшы эмес экендиги жолугушууда байкалды. Жыйынтыгында айрым уландар болочоктогу кайсы окуу жайына тапшыруу мүмкүндүгү бар экендигин аңдашты. Маалымат кичине бар эле, мен өзүм алам, ошо эмет азыр улуу пропащик да. Бирок алар мен азыр кичине желаниям ачылып кеттим. Алар кыйын, ушундай, ал жерде көрбөгөн нерсени көрөсүн деген желание качып кетти. Азыр бул жактан уксам, баары оңой, баары жакшы, көнсөң болот деген маалыматтарды уктум. Жолугушуу бир гана тааныштыруу, суроо жооптор менен чектелбестен окуу жайдын тарыхын баяндаган атайын видео көрсөтүү менен да коштолду. Бул өңүттөгү жолугушуулар өлкө боюнча 2 жылдан бери колго алынууда. Диана Райымжанова, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.